Борбор калаада Өзбекстандын өндүрүшүндөгү япониялык Isuzu брендинин жаңы автобустары белгилүү схемалар боюнча жүрүп баштады. Учурда каттам линиясына 50 жаңы автобус чыкты. Эртең менен түштүм, бесплатный алып келди. Рахмат деп түшүп кетип калдык. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Düşөбүз. Жакшы болот, жаңы келгенде, жаңы автобустар келиптир деп. Түшкөрөлүп жатканбыз. Мен бүгүн биринчи жолу түштүм, мага жакты. Таптаза ичи кенен да маршрутка караганда 2 үйлүгү ачылат. Новый автобус очень хороший, комфортный, чистый, мягкий, конечно. Ну, видите, вот у кого ограничения, они стараются садиться на тот троллейбус, на тот автобус, где есть пандусы. Но это тоже необходимо, потому что это разгрузка, чем на маршрутке. Удобный эле, жакшы экен, мага жакты. Мында автобуска кубанып түшкөн жүргүнчүлөрдү көрүүгө болот. Анткени жаңы автобустар ыңгайлуу, терезелери чоң жана бийик болгондуктан адамды көздөй шамал урбайт. Ысыкта айнектин эки тарабын тең ачып коюуга мүмкүн. Азыркы иштеп аткан автобус бул деген жана кичине ийди көчөлөргө коюла турган жыл массивтерин ташый турган себептен да жана 12 метр ой же узун болгон чоң көлөмдүү автобустар ал жолдорго жакшы батпайт да. Автобустар дизелдик күйүүчү май менен жүрөт. Адистер анын экологияга зыяны чоң экенин айтышат. Менин көз карашымда метан пропанга караганда өтө эле кооптуу. Эгер авариялык кырдаал жаралса, чоң жоготууга учурап, жапа чеккендер да көп болушу мүмкүн. Бизде көбүнчө пропанды колдонушат. Ал эми экологияны дизелдик күйүүчү май менен жүргөн машиналар бузат. Эми алардын катарына автобустар кошулду. Башында автобустар газ менен жүрөт деп айтылбады беле. Эмне себептен дизелдик май менен жүргөн автобустар алынып келинди? Бишкек шаардык мэриясынын алдындагы транспорт башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Эмилбек Ункуев төмөнкүчө комментарий берди. Күндө маршрутниктер забастовка жасап чыкпай койду, шаардык тургундарды ташыш мындай маселеси катуу туруп калганда, ошол маселени коюп, дизель менен алып келе бердик. Бирок бул дизель менен жүрө бербейт. Мэриянын маалыматы боюнча автобустар коомдук транспорттагы жүргүнчүлөрдүн санын азайтуу максатында пайдаланууга берилген. Бул өз кезегинде коронавирус инфекциясынын жайылышын азайтат. Газ менен жүрүүчү автобустардын биринчи партиясы баш калаага ушул жылдын 1-июлуна чейин келет. Калган автобустар октябрь айына чейин жеткирүү пландаштырылууда. Кумара Сагналиева, Тилек Бакаев, Наждак Кийже, Бишкек.